Алматы облусундагы аярлуу үй бүлөлөрдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген 8 бала учурда Чүй облусунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун калыбына келтирүүчү Максат борборунда дарылануудан өтүп жатышат. Бул иш-чара ФСДС коомдук бирикмесинин демилгеси менен ишке ашып, иш-чаранын алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациядан өткөрүү менен катар, алардын ата-энелерине да балдарга кантип туура кам көрүлүшү керектиги боюнча окуулар өтүлүүдө. Биздин борбор 2000 жылдан бери иштейт. Бул жерде жылына 400гө жакын бала реабилитациялоодон өтүшөт. Бардык региондон келишет. Балдар 10 күндөн 45 күнгө чейин ушул жерде болот. Такталган дарты менен, такталган обследованиядан өткөн балдар келип, бизден кабыл алуу курсунан өтүшөт да, реабилитациялоо курсунан өтүшөт. Бизде борбордо реабилитация кызматы 2 бөлүмдө жүргүзүлөт. Это медициналык реабилитация и педагогикалык социалдык реабилитация деп коет. Реабилитация кызматын көрсөтүүнүн бардык түрү бар бизде. Жеке эле жетишкендиктер менен катар бизде деле көйгөйлөрүбүз абдан көп. Бул деген борбор ушунчалык, мен ойлойм, бул борборду дагы жогорку деңгээлге жеткириш керек. Себеби деген Кыргызстан боюнча эң көйгөйлүү шарттагы адамдардын баары бизге келишет. Анткени бул частныйдай болуп, акча төлөбөгөндөн кийин ушул жака келип кызмат алууга бардык муктаждыктар аябай көп. Ошон үчүн бул мен ойлойм, борбордун шартын дагы мындан ары дагы жакшыртып, бардык тарап бизге көңүл бурушу керек. Кыргызстан боюнча көйгөйлүү балдардын баары келе берет эле. Элге абдан ушундай жакындан аябай жакшы жардам болмок ушу борбордон деп ойлойм. Долбоордун ишке ашышына эне мерими коомдук бирикмесинин да салымы зор. Максат калыптандыруу борборунда шарттар аябай бизге купулубузга толду. Адистер аябай жакшы, адистештирилген дегенчелик бар экен. Ар бир өзүнүн жасаган иштерине көңүл коюу менен балдардын, энелердин көңүлүнө карап, аябай шартына карап мамиле кылышып, эме алышат экен. Биздин келгенибизге бүгүн 7 күн болду. Азыр эле учурда эле ушу энелердин көңүлү көтөрүлүп, балдардын ооруларына мындай жылыштар болуп атат да. Бул жерлерде энелер көрүп кетсе, калган энелер дагы ушулар аркылуу ушул жерлерден дарыланууну алып кетсе деген максат менен келдик. Оматбек 8 жашта. Азыркы тапта анда басуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок. Ал Чүй облусунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун калыбына келтирүүчү борбордо дарыланып жатканына 7 күн болду. Күнү түнү жанында жүргөн чоң апасы Асанбаева Хамида небересинин ден соолугу калыбына келет деген үмүтү чоң. Балам оорусу ДСП. Анан кийин балам баса албайт, отура албайт, сүйлөй албайт, кулагы укат. Келгенибизге бүгүн 6 күнгө, 7 күн болуп атат. Результаты жакшы. Балам отура албайт болчу, 2 мүнөт, 3 мүнөт отуруп калды. Бу жерде лечениясы аябай солун экен. Мен шунча санатория немелерге барып дагы buncha лечение көргөн эмесмин. Бу жерде лечениясы аябай жакшы экен, жакшы карайт экен. Адамдары, мына врачлары дагы бардыгы жакшы. Мындай бурун сөйлөп бастарыды мынан көкүрөгү менен. Азыр тазалап мындай өрмөлөп атат. Жакшы, азыр şu 5-6 күн ичинде шунчалык эми bundan буягыга дагы ар айткан немасында кел лечение алсак, басып кете турган үмүттү нема кылып атабыз. 10 жаштагы Абдымалекте азырынча сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок. Учурда ал бул борбордо апасы менен биргеликте сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө жетүү үчүн атайын окуулардан, укалоолордон өтүп жатышат. Мен балам ушул жерге келгенден бери бизде ушу Жалал Абад областында бизде ушундай неме Максат санаториясындай эме жок бизде. Onun үчүн биз бияка келгенде мындай санаторияга, башка санаторияларга барганбыз, мындай санаторияларды биз ушул жерден кабыл алдык. Бияктын эмеси анча өзгөрүш бар экен. Массажы, логопеди, бизден психиатр, биз ушундайларга муктаж элек. Жалал Абадтын ичинде эле больницаларга көрүнүп жүргөм. Анан мен ушу эне меримдин фондусунан ушундай меден ушу жака келип, мен ушуларга баарына ыраазычылык билдирем. Бу жерде иштеген ушу врачтарга, ушу бизди алып келген Нуржамал эжеге, ушу Данияр акеге баарына ыраазычылыгымды билдирем. Борбордо азыркы тапта 60тан ашуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дарыланууда. Бул жайда балдардын ден соолугун жакшыртуу үчүн атайын окуудан өткөн адистер эмгектенишет. Кадр маселеси абдан жакшы. Бардык специалисттер бар. Алардын бардыгы обучениядан, окуудан өтүшкөн. Кызматкерлерибиз 2003 жылдан 2009 жылга чейин булар Швейцариялык проекти менен биздин кызматкер окутулган.
ушу реабилитацияга. Бизде баардык жаңы методикалар колдонулат, аппаратуралар, ошо балдарга керектүү баардык нерселер менен почти жабдылган деп айтсак болот. ФСДС коомдук бирикмесинин өкүлдөрү аталган борбордо ден соолугун калыбына келтирүү үчүн дарыланып жаткан балдардан кабар алуу максатында ата-энелер менен баарлашып, буга катар балдарга даярдалган белектерин берип кайтышты. Бирикменин өкүлдөрү билдиришкендей, мындай иш-чаралар, окуулар алдыда дагы мерчемделүүдө. ФСДС коомдук фонду 3 жылдан бери ушул тамак аш коопсуздугу долбоорун ишке ашырып келе жатат. Долбоордун ылгагында көптөгөн тармактарды камтыганбыз. Алардын бири ушул айрылуу катмардагы мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө жардам берүү болуп эсептелет. Негизги максатыбыз ушу жалпы эле бул тармакта мүмкүнчүлүгү чектелген же ушул сыяктуу дарылоого муктаж болгон үй бүлөлөргө кандай мүмкүнчүлүктөр бар ошону көрсөтүү.